2016 жылы Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкынан 5,2 миллион евро каржыланып, 2019 жылы Баткен шаарынын 2200 кожолугун 24 саат бою таза суу менен камсыздоо жумуштары башталган. Ошол жылдан тартып 1,5 миллион евросы насыя катарында берилип, шаардык мэрия 2030 жылга чейин төлөп бермей болгон. Жумуштар кечиккендигине байланыштуу 2021 жылдан бери шаардык бюджеттен төлөнүүдө. Националдык банктагы курс евро менен курсу менен төлөйт деген бар, келишим бар. Ушу келишим негизинде буга чейин, ушу күнгө чейин 50 миллиондон ашык сом менен айтканда 50 миллион ашык кредиттик келишим боюнча биз төлөп бердик таза эмеге, ЭБРге. Быйылкы жылга, былтыркы жылы 14 миллиондой, быйылкы жылга да 14 миллион 650 миңдей акча каражатын кайтарып беребиз. Миллиондогон акчага каржыланган долбоорго наразы болгондор көп. Жергиликтүү бийликтин маалыматы боюнча эле миңдей кожолукка таза суу жеткен жок. Бул көрсөткүч долбоордо көрсөтүлгөн 24 саат бою ичүүчү суу менен камсыз болуучу 2200 кожолуктун жарымын айлап суусуз калтырды. Долбоордо көрсөтүлгөн сумма ар бир кожолукка бөлгөндө 200 миң сомдон ашуун каражаттан туура келет. Бирок күн санап суу түтүктөрү ар кайсы жерден жарылып, көчөлөрдү суу каптоодо. Көчөбүздүн башында ошо суудун неме бере турган жери жарылып кетип, бир жума көчөгө агып атты да суу. Эч ким караган жок, эч ким келген жок окшойт. Менин оюмча, мен көрбөдүм келген кеткенин. Бирок ушу бир жума ашык акты да, таза суу агып эле турду. Неме арыкка агып жатты, үйлөрдүн көчөлөрүнө акты, көчөбүзгө акты. Суу боюнча сурап келген адамды уга элекмин мен, бирок мисалы. Буга чейин таза суу ишканасынын жетекчиси долбоор англис тилинде түзүлүп, жумушта аткарган казакстандык компаниянын ортосунда өткөрүп алуу келишими жок экендигин айткан. Бул деген мындан ары ал компания мэриянын алдында эч кандай жоопкерчилиги калбаганын билдирет, дейт жергиликтүү кеңештин депутаты Замир Сейтказиев. Элдин эсебинен, мына бюджет шаардык казынанын эсебинен 13 миллион сомдон уже бүгүнкү күндө бул акча төлөнүп атат уже. Алардын уже мындайча айтканда миссиясы бүткөн уже аларчы. Биздикилер биякта отуруп, өздөрүнө эле бир коркконго кош көрүнөт дегенде бол, неден коркуп атат түшүнүксүз да. Колду коюп туруп, бир жакты кылып чечим чыгарыш керек да. Уже мэрдин шайланганга да уже 2-нчи жыл, 3-нчү жыл кетип атат уже. Бир суу маселеси толук кандуу чечилген жок да. Долбоордун жумуштары аягына чыкканы менен подрядчы компания өткөрүп берилек. Жергиликтүү бийликтин бир мекемеси келишим жок десе, экинчиси кемчиликтерди калыбына келтиргенден кийин өткөрүп алабыз дейт. Канткен күндө да шаар тургундары суусуз калганы аз келгенсип, 4 жылдан бери банктын насыясында төлөп жатат. Жасалган иштер баланска алынып бүт элек, но генеральный подрядчы өзү келип, өзү башында туруп өткөрүп берсе, биз алышка даярбыз. Негизи претензиялар бар, коюлган баягындай кемчиликтерди, ошону баягы рабочий комиссия деп коелу, ошо госкомиссияга чейин, приемный комиссияга чейин рабочий комиссия түзүлөт да, жумушчу комиссия, ошо жумушчу комиссиянын койгон баягындай талаптары, мөчөлүшүп кетилген баягындай кемчиликтерин баса белгилеген иштери бар. Айтып өзүнө койгонбуз, ушуларды жасасаңар, андан кийин дагы каралат деп. Баткен шаарын толук ичүүчү суу менен камсыздоо үчүн долбоор этаптарга бөлүнүп 29 миллион еврого бааланган. Азырынча биринчи этабынан эле майнап чыкпай, калган этаптарынын ишке ашуусу күмөн болуп турат. Буга чейин да таза суу менен камсыздоо боюнча 2 ири долбоор аткарылган. Бирок анда да миллиондогон каражаттар бөлүнгөнү менен эл күткөн натыйжага бир да долбоор жеткен эмес. Нургазы Жайнаков, Регион телеканалы, Баткен облусу.